эгер баланын ошол тууган тууралуу куәлүгүндө атасы деген графада ошол сиздин жолдошуңуз аты жөнү жазылган болсо, сиз ошол өзүңүз жашаган аймактагы сотко кайрылсаңыз болот. Арыз менен, арызда ошол орус тилинде эгер арыз берсеңиз жакшы болот. Орус тилинде арыз бергениңизден кийин соттор сизге соттук буйругун чыгарып бериш керек. Эми соттук буйрукту чыгарып бергенден кийин сиз аны аткаруусун Кыргызстанда деле жүргүзсөңүз болот, же болбосо Россия Федерациясында да жүргүзсөңүз болот. Бизде Россия менен Кыргызстандын ортосунда келишимдер бар. Анан кийин ошол келишимдердин негизинде анын аткаруусун ошо Россиядан да аткарса болот да, биздин соттун чечимин Россиядан аткарса болот. Ошо бизге сотко кайрыла аласыз. Гараж турган жер биринчиден кайсыл кимдин ошол гараж сатып жаткан адамдын менчигиби же болбосо ал муниципалдык жер, ошого көңүл бурушуңуз керек. Гараж эгер ошол кишиники болсо, анда демек баягы мамлекеттик укукка ошол белгилей турган красный книга деп коет, жалпак тил менен айтканда ошондой болуш керек. Жана ошондой эле ошол жерде ошол гараж турганы көрсөтүлгөн болуш керек. Эгерде ошол жерде гараж турган болуп, бирок турган жер мамлекеттиги болгон болсо, муниципальный жер, ал жерде мамлекет жактан бул жерде багыты, бул гараж курганы берилген болот жердин. Аны магазин куруу үчүн багытын өзгөртүрүш керек болот. Аны ошол жергиликтүү өз алдын башкаруу органдары өзгөртүрүп берет. Сиз бир жакшы юристке колуңузда болгон документтерди көрсөтсөңүз, ал сизге кеңирээк жооп берет. Эми азыр баардык эфир сизге жооп берүү менен өтүп кетип калышы мүмкүн, урматтуу окурман. Урматтуу окурман, сурооңуз үчүн рахмат сизге. Сиз сурооңуздан сиз жоопкер окшойсуз, ошол доогерге деп жатасыз. Доогер адам өзү сотко ошо арыз менен кайрылып атыптыр. Аны соттук баягы инстанциялар текшерип чыгат. Эгер анын доо арызы туура негиздүү болсо, анын пайдасына чечилет. Эгер туура эмес болсо, сиздин пайдаңызга чечилет. Аны билсеңиз керек. Анан эгер сиз анын пайдасына эмес чечилип калып, сиздин пайдаңызга чечилип калса иш, анда сиз моралдык жактан мен зыян көрдүм, жабыр тарттым, жана материалдык жактан мен баягы кыйынчылыктарга учурадым деп туруп, сиз колуңуздан биринчи материалдык жактан канча сом чыгым кылдыңыз, ошону чогултсаңыз болот. Кийинкисинен моралдык жактан сиз экспертизадан өтүшүңүз керек. Психолог эксперт сизге бир корутунду бериш керек. Ушул адамдын баягы аракеттеринен улам сиз моралдык жактан жабыр тарттыңыз деген мааниде. Ошол документтерди чогулткандан кийин сиз сотко баягы ошол доогер деп атпайсызбы, ошого баягы өзүңүздүн кадыр баркыңызды коргоо үчүн же моралдык материалдык зыянды өндүрүү үчүн сотко кайрыла аласыз. Эгер ал охранниктин ошол укугу бузулду, мен укугум бузулуп жатат деп эсептесе охранник, урматтуу окурман, анда бул охранник киши өзүнүн укугун толук коргоого акысы бар. Ал ошол жала жаап жаткан эже ошол мекемеде иштеп атат деп атпайсыңарбы? Ошол мамлекеттик ишканада иштеген инсандардын этикасы жөнүндө мыйзамдар бар. Ошол этикалык жөнүндө мыйзамдар ошол мамлекеттик жумушта иштеген адам ошол мамлекеттик органга карата ишенбестик жаратпаш керек деген жери бар да. Эми охранникти мынтип басмырлап жаткан туура эмес деп эсептейбиз. Ошондуктан ошол кайсыл жерде иштейт, ошол эже ошол жердин жетекчилигине кайрылсын, же болбосо Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси бар, ошол жерде 18-берене бар. 18-беренеде ошол кадыр баркы эгер сизге доо кетирип жатса, сот аркылуу өзүңүздү укугуңузду коргосоңуз болот. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодекси бар. Ошол кылмыш кодексинде беренелер бар. 104, 105, 304, 305, 306 беренелер бар. Ошол беренелер именно сиз айтып жаткан хакер деп атпайсызбы, ошого тиешелүү беренелер. Маалымат коопсуздугуна каршы деген бөлүк бар. Ошол бөлүк менен тааныссаңыз болот. Эгер сизге кыскача кандай мени баягы ошол хакерлер жаза күтүп жатат десеңиз, анда ошол жерде 306 беренеси бар. Ошол жерде компьютердик саботаж деген түшүнүк бар. Анан кийин ошол
жерде кылмышка тартуу бар. Ал жерде категориясы менен бөлүнгөн кылмыштар. Экинчи категорияда кылмышка тартылып калышы мүмкүн, эркиндигин ажыратып. Ал 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейин эркиндигин ажыратылышы мүмкүн бул адам. Бул адам кандай баягы ошо компьютерге зарарын тийгизе турган программалар ойлоп чыгуусу, ошонун компьютерин ошо менен жуктуруп коюп компьютерге, ошону компьютерди иштен чыгаруусу, ошого ошондой жазалар ошо көрсөтүлгөн.